Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен Кыргыз Европа футбол каналы. Бүгүн биз сиздер менен Чемпиондор Лигасы жана оюндан кийин билдирилген ой-пикирлер менен таанышабыз. Достор, биз жаңыдан YouTube канал ачтык. Колдоо иретинде лайк жана подписка басканды унутпаңыздар. Анда эмесе биз баштадык. Европа Чемпиондор Лигасы Реал бул турда дагы Наполи командасыны ишеничтүү эсеп менен жеңүүгө жетишти. Европа Чемпиондор Лигасынын 5-турунда Мадриддин Реал клубу Италиянын Наполи клубуну 4-2 эсебинде утуп алды. Оюнда Реал клубунун оюнчулары Родриго, Беллингем, Пас, Хосело гол урууга жетишти. Наполиден Семьоно жана Ангица гол урууга жетишти. Анда эмесе кийинки оюнда Англиянын Арсенал клубу Франциянын Ланс клубуну өз үйүндө 6-0 эсебинде жеңүүгө жетишти. Хаверс, Жесус, Сака, Мартинелли, Эдегор гол урууга жетишти. Кийинки оюнда Англиянын Манчестер Юнайтед клубу жана Түркиянын Галатасарай клубу 3-3 эсебинде тең ойношту. Ал эми оюндан кийин Манчестер Юнайтед капитан командасы Бруно Фернандеш интервью берди. Ал эми оюнда Манчестер Юнайтед 3-1 эсебинде алдында эле. Оюндун аягында 2 гол өткөрүп, тең чыгууга мажбур болду. Мындай голдорду өткөрүп жибериш өтө кыйын. Мындай учурда биз өзүбүздү колго алышыбыз керек. Бизде гол уруш үчүн өтө көп мүмкүнчүлүк бар эле. Биз андан пайдалана албадык. Биз мындан кийинки оюнга жакшыраак даярдык көрөбүз.